Биздин театрыбыз 1995-жылы статус алган, профессионал театр деген статусубуз бар. Кийинки мезгилде театрыбыздын абалы аябай эскилиге жетип, авариялык абалда болуп турат. Театр салынат деген сөз да айтылган. Бирок ошол Алмазбек Шаршеновичтин дагы сөзү бар. Силерге сөзсүз театр салдырып беребиз деген сөзү бар да. Анын негизи кийинки ошол салынат, мына салынат болуп, бизге мына салынат деген кубанычта болуп турсак, эмнегедир ошол Алмаз Шаршеновичтин дагы сөзү мындай текке кеткендей болуп атат да. Биздин Калы Акиев атындагы Жумгал музыкалык драма театры салына турган долбоорубуз эмнегедир өзгөрүп кеткен да. Калык Акиев атындагы маданий үй деп. Бул театрды менин оюмча мындай жок кылуу болуп саналып жатат да. Анан эми кандай кылып бурмаланып кеткенине биздин көзүбүз жетпейт. Маданият үйү болуп салына турган болсо, театрдын абалы абдан эле жаман болот. Анткени театр менен маданият үйүнүн ортосу асман менен жердей да. Эгерде маданият үйү салынып кала турган болсо, анда театрдын сахнасы дагы такыр башкача болуп калат, акустика жок болуп калат. Театр артисттердин ойногонуна да туура эмес болуп калат. Ошондуктан биздин оюбуз театр эле салынса деген ойдобуз да. Баарыбыздын театр кызматкерлеринин ою ушул. Маданият үйү болуп бурмаланып калганы бизди аябай өкүндүрөт. Драм театр болгондон кийин бизге драм театр салынышы ишке кирсе, биздин театрыбыз аябай эле үстү түшүп, аябай жаман болуп калганына биз баарыбыз эле кейип, чуркап жүрдүк. Ошо Алмазбек Атамбаевич илгери өзүнүн биринчи ушу президент болом деп ушул жакта уюштурулуп келген учурларында ошо бизге сөз бериптир. Ал учурда деген Шакин Исаулов эле биздин директорубуз. Сөз берген экен, мен сизге театр салып берем деген. Ошол эки сөзүн эч убакта эч жакка калтырган жок. Ал сөзү үчүн бизге рахмат. Ошо байкебиз жантылашып ушу театр салып берейин деп аракет кылып, бизге театр боюнча акчасын да бөлдүрүп, уже баардыгын чечип берген. Бирок ошо эмне каяктан пайда болгонун билбейм. Бизге театр деп сүйүнүп, театр деп салынат экен деп атсак эле, кандайдыр бир учурда эле биздин театрыбыз дом культура болуп калмай болду да. Мен ошо дом культура болуп калат дегенден баштап, ушу театр жааматы баарыбыз чуркап Алмазбек Атамбаевичке ушинтип кат жазып, баарын аракет кылып, ошол байкеге жеткизсек деген өзүбүздүн ой тилегибиз болгон. Анан кийин бул деген биздин буякта жергиликтүү акимибиз ошо дом культура болсун деген согласие менен дом культура болгонго деген кагазы кетиптир, проекти боюнча тияка нарынга. Биздин директорубуз барды, барып ошол жактан жок, бул дом культура болушуна мүмкүн эмес, бул театр болушу керек деп азыркыга чейин ушунчалык аракет кылып атабыз. Эч кимиси аракет кылсак дагы мындай жардам жок болуп атат да. Жергиликтүү Ошо силердин театрда канча кызматкер иштейт? Жалпы канча? Бизде кызматкерлерден 33 кызматкер бар. Баарыбыз көп жылдан бери иштеп келаткан эжелерибиз да, агаларыбыз да бар биздин театрыбызда. Биздин театр болсо муну көп жерлерде сыйлыктарды алдык дегендей, баардык жерлерде биз кем калышпай эле келатканбыз. Бирок ошо өзүбүздүн баркыбызды билбей жатабызбы, же жумгал эли бизди кандайдыр бир сезбей жатышабы, ушу театрды жоготуу деген биз үчүн кыйын эле болуп атат. Анан жумгал эли үчүн мен биле албайт экенмин, чындыгын айтканда. Анан ушу театр боюнча дагы жер которуулар, башка жакка алып барып салабыз деп бул жерге райондун центрына батпайт деп атканда, ушуга кандай көз караштасыздар? Мен ушуга аябай эле каршы элем. Ошо эки центральный жолго, ошо биздин могуреке акимияттын маңдайына кычыраган театр түшүп калса, бул эң эле сонун нерсе болчу. Бизди алып барып эми тете жак жакта сырттагы эле бир саска алып барып тыгып койгондо деле эмне кереги бар эле деп ойлойм да, чындыгын айтканда. Эмне себептен ушуну деген биздин жергиликтүү депутаттарыбыз, жергиликтүү биздин акимибиз, жергиликтүү биздин депутаттарыбыз акыр ойлонбойт да. Биздин ушу жумгал жери үчүн бир кичинекей болсо дагы кооз бир мекеме салынган атат да. Ошо эки мекемени арга жакка алып барып тыгып, ошону бөлөк жакка которуп коебуз деген ойлоруна мен аябай таң калам да. Эмне себептен ушул үчүн үстүнөн түшүп бир иштеген адам болбойт? Эмне себептен чындыкты жасаган нерсе болбойт? Театр бар экени калппы? А дом культура деп эмне себептен которуш керек? Дом культураны салып туруп, анан театрдын атын илип алгыла деген кантип болсун? Ушундай кантип адамдын акылына сыйбаган сөз сүйлөнөт? Мен мисалга окууну бүтүп, ошолор окууну бүтүп келип жергиликтүү жерде деген эл башкарып иштеп атат. Ошо эл башкарып иштеп аткан адамдар ушул эки сөздү айтканы уят эмеспи?
центрдин өзүнө центрдин салынып өзүндө калса турган жакшы нерсени болот да бизде. алып барып бөлөк жака тыгып, анан дагы болбой турган нерсени болтурабыз деген ушу уят эмеспи? Карап турсаңыз, мисалга ошол жерде акимият илинип турса эле, акимиятты госрегистр кылып туруп, анан кийин алып барып туруп госрегистрди акимият кылып коюшка болобу? Андай болбойт да. Ошон үчүн мен ойлоном да, эмне себептен ушу биздин жергиликтүү адамдар ойлонуп, ошол жерге театрды алып барып туруп биз маданият үйү кылабыз деген, бул уят эле иш эмеспи? Ошондо жалпы журналдын- кызматкерлер каршы чыгып атасыздар. Биз жалпы кызматкерлердин баардыгыбыз каршы чыгып атабыз. Азыр ушул учурда биздин директорубуз канчадан бери барып чуркап жүрөт. Директорубуз мынакей баардык кызматкерлер ушинтип колубузду коюп, Алмазбек Атайынбаевичке катыбызды да жазып, колубузду да коюп, ушул байкеге жетип калар бекен. Бир гана ошо байкенин алы келбесе, андан бөлөк кишинин алы келбейт го деген ойдо болуп, биз ушуга чуркап аракет кылып сиздерге жеткизекпи деп атабыз. Жумгалдын чоңдору да аракет кылса, райондук центрда чоң драм театр салынып калса, чейектин көркү да болмок э, Ачылып өзүбүз үчүн. Рахмат.